4 баланын энеси Миргүл Эсеналиева өзүнүн кесиби боюнча кондитер ашпозчу. Ал Токтогул районунан Жумгал районуна келин болуп келгенине 20 жылдын жүзү болгон. Каарманыбыз аз камсыз үй бүлөнүн катарын толуктап, 2 баласына ай сайын жөлөк пул алып келген. Эми минтип социалдык келишимдин негизинде кайтарымсыз 100 000 сом колдоо таап, үйүнө чакан кийим тигүү цехин ачып, кошумча жумуш орундарын түзүүдө. Долбоордун негизинде ушу мамлекет тарабынан 100 000 сом кайтарымсыз жардам берип аткандан мен ушу башынан кызыкчу элем ушу тигүүчүлүк эмеге. Ушул машинкаларды сатып алдык, 3 машинка сатып алып, азыркы тушта иштеп атабыз. Кройлорду, заказдарды алып атабыз. Буга чейин детский кийимдерди, курткаларды, жилеттерди тигип аттык. Бул Миргүл эженин кошунасымын. Мен буга чейин тамак хозяйка болуп эле балдар менен үйдө болчумун. Миргүл эже машинка алып иштеп баштаганы дагы мен да үйдө отурбастан бияка кирип чыгып иштеп турам. Өкмөт да ушундай жумуштарды, цехтерди ачып берип, багы элге жакшы жардам берсе, кыз келиндер үйдө отурбастан иштеп турганыбызга бизге да жакшы болуп атат. Мен ушул ак кофталарды заказ менен тигип атам. Мектептен мугалимдерге. Үйүнүн бир бөлмөсүн тигүү жайына айланткан Айзада райондун Кызыл Жылдыз айылында турат. Кесиби мугалим болгондуктан учурда билим берүү кызматкерлери үчүн көйнөк тигип жатат. Ал ай сайын 4 баласы үчүн мамлекеттен жөлөк пул алып келсе, эми анын баары артта калды. Анткени өкмөттүн жакырчылыктан чыгуу долбоору аркылуу социалдык келишимдин негизинде 3 кийим тигүү машинасын алган. Ушу соцконтракт боюнча 100 000 алганбыз. Ошого 2 машинка, 1 печеньетка алгам да, 3 машинка. Ушу машинканы иштетип, Кудай буйруса, азыр заказдарым болуп атат. Жакшы, ушу өкмөткө рахмат, чоң рахмат. Эми ушу ишибиздин башын баштап, Кудай буйруса, чоңойтоюн деген ниетибиз бар азыркы учурда. Жумгал району аймагында алгач жыл башында 50 үй бүлө социалдык келишимдин негизинде ар бири 100 000 сомдон алышса, кийинки экинчи этабы менен 51 үй бүлөгө да берилген. Долбоор мал чарбачылыгы, тигүү кызматы, тамак аш өндүрүп сатуу сыяктуу идеяларды колдоо менен калкты жакырчылыктан чыгарууга багытталган. Бул долбоорго биздин Жумгал районунан 101 үй бүлө катышкан. 101 үй бүлөнүн ичинен көпчүлүгү мал чарбачылыгы боюнча. Жана ошондой эле ушунун ичинде тигүүчүлүк боюнча, самын өндүрүү боюнча, соода тармагы боюнча долбоорго катышкан. Бул долбоорго катышкандар азыр натыйжасын берип, азыркы учурда жөлөк пул алуудан баш тартышты. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пул алган жарандарга жардам берүү багытында жасалып жаткан бул иш облустун бардык аймактарында жүргүзүлдү. Ал эми район аймагындагы 13 айыл өкмөтүндөгү 101 үй бүлөгө берилген каражаттын жалпы суммасы 10 миллион 100 000 сомду түзөт. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району.